Мадумаров өзүн баягы Россия тараптан пророссийский бир саясатчы катары элестетип, анын үстүнө мынакей азыр мына данный момент ушу мына 7 деген санга дагы аябай ашыгып, мына 7-чи президент болом деп атканда убагуу деп ойлойм да. Бир көз ачык төлгөчү айткан экен да. Кыргызстанга Россияда Путин бир өзүнүн преемнигин дайындап атат дегенчи, бир өзүн бир саясатчыны бышырып атат. Ошол саясатчы бышып жетилгенде анан Кыргызстанга келип ошол президент болгондо гана Кыргызстан өнүгөт деген сөз айткан да. Ошо төлгөчүч мындай деп атпайбы, баягы Мадумаров азыр бышты, жетилди, тим эле жанагындай эзилип, эми мынакей үзүлүп түшөйүн деген алмуруттай болуп салаңдап турат. Азыр ошол саясатка даяр болду. Ушуну кармап калсаңар болбосо үзүлүп жерге түшөт дагы, ошо менен тиги акыркы үмүт өчөт деген сыяктуу бир сөздөрдү айтып атпайбы. Кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек деген бар. Кээде туруп өзүн Дүйшөн агай элестетет, кээде туруп өзүн Жириновский элестетет, кээде туруп өзүн Путинге салыштырат, мындай айтканда кээ бир жанагындай принциптерин айтыпчы. Ушу агитация учурунда Россияга кошулабыз деген дагы теманы козгогон, баягы двойной гражданствону эметип, Россияга толугу менен кошулабыз аны тияк дегенчи. Баягы бүтүн Кыргызстан деп партиясын кое алган, бирок ровным счетом мынакей Кыргызстанды жыртып, кайра сатып, бүлдүрүп ушинтип атат да. Короче, мындай элди чайнап бүттү да ушинтипчи, наоборот тартыпчы, артка тартыпчы. Мындай тикелей суроо берсең, кайра өзүңө тиги сен түшүнбөйсүң, аны баары бир сен сабатсызсың, түркөйсүң деп ошондой жооп келет да. Мындай карап келсең, Путинге өзүн кайсы жагын окшоштурат? Баягы как спец служба катары, мындай спец катары профессиясына байланыштуу өзүн окшоштурабы, же болбосо президентский управлениясы жагынан окшоштурабы, өзүн түшүнбөйсүң да. Кабинетине киши жолотпой, жана безопасностька көңүл буруп, кыскасы милицияны коюп эшин оозунда, анан запись менен киргиздирип ушинтип калган депчи. Мына ушулар баягы копировать деген нерсе да, Путинди туурапчы. Бул копировать этет да, өзүн ошондой элестетет, сезет. Бирок не получается. Это почему? Потому что ал деген Мадумаров да, тиги деген Путин да, мындай айткандачы. Ошондой эле мына кошуналар менен дагы чырмалыштырып, биздин мамилебизди бузуп, ошого таасир берген адамдардын да бири ушул да. Баягындай бир кычашкан жерге бир кычашкан нерсени кылып коюп, мынакей кошуналар менен мамиле бузулуп, канча деген баатырларыбыз өлүп атат. 20-жылдан бери, 2020-жылдан бери Мадумаров үчүн жогорку кеңештеги президенттик шайлоодагы баардыгы мындай легитимсиз да, мындай айткандачы. Бирок өзү отурат да, дагы деле жүрөт дегендей. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып кетүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, кутман таң. Өзүңүздөр түшүнгөндөй, бул видеодо баарыбызга белгилүү болгон, аттың ашказындай таанымал болгон бир киши жөнүндө сүйлөшөлү, сөз кылалы. Эми максатыбыз ал кишини жамандап, жекелигин асылуу эмес, ошол кишиге мындай баа берип, объективно көз караш айтуу, көз караш билдирүү. Эми эмнеге? Анткени бул киши бүгүнкү күндө биздин жогорку кеңеште отурат. Парламентте баарыбызга тагдырыбызга таасир берчү жерде, келечегибизге таасир берчү жерде отурат да бул кишичи. Ошон үчүн биздин баягы жарандык милдетибиз деп ойлойм да. Негизи эле жалпысынан жогорку кеңештегилерге көңүл буруу, аларды шайлап атканда, шайлагандан кийин аларга көңүл буруу биз ар бирибиздин жарандык парзыбыз чынындачы. Анан эми жогорку кеңеште албетте проблема көп. Анын баары башка тема, бирок бул жерде ушу Мадумаров жөнүндө гана бир аз сөз кылалы. Эми айтайын дегеним, бул видеодо айтайын дегеним, баягы бир жагынан кызыктуу, бир жагынан баягындай бир жагымсыз, действительно бир ушундай бир көрүнүштөр, фактылар жөнүндө болмокчу. Мындай да, биринчи чынында баягы сөздү эмнеден баштап, эмнеден бүтүрүштү деле билбей турам. Анткени бул киши өзү чынында баягы өтө чырмалышкан адам экен. Өзүнүн жеке жашоосу дагы, өзүнүн ойлору дагы, өзү дагы, тегерегиндеги саясаты дагы, тегерегиндеги адамдары дагы өтө чырмалышкан адам экен да, мындай карап турсакчы. Анан элди дагы чырмалыштырып, мына бизди дагы мындай трайбалистик сезимдерди да күчөткөн, ошого салым кошкон адамдардын бири дагы ушул деп айта алам да, баягындай чынындачы. Анан
ошондой эле мына кошуналар менен дагы чырмалыштырып биздин мамилебизди бузуп ошого таасир берген адамдардын да бири ушул да. Баягындай бир кычашкан жерге бир кычашкан нерсени кылып коюп, мынакей кошуналар менен мамиле бузулуп, канча деген баатырларыбыз өлүп атат, канча деген өлкөбүздүн кызыкчылыгына курмандык чалып атабыз. Ошондой эле ошол кошуналар менен мамилени кайра жакшыртыш үчүн канча деген колоссальный баягындай мээнеттер кетип атат, убакыттар кетип атат дегендейчи. Иши баардыгы чырмалышкан экен да. Анан ошон үчүн баягы бул видеодо оюмду жеткизгенге аракет кылам. Мен өзүм баягы блогерлик опытым болбогондон кийин, мындай көп чыкпагандан кийин анча-мынча кемчиликтерди туура түшүнүңүздөр. Эми сөзгө өтө турган болсок, мындай да. Биринчи жанагы көз ачык жөнүндө да, көз ачык жөнүндө айталы да. Анан Мадумаров өзүн ким сезет? Мадумаров өзү аябай көп куулуп турат экен бул адамчы. Анан ошонун кимиси чыныгы Мадумаров деген суроо да. Анан ошонун бири мынакей көз ачык жөнүндө сөз кылалы. Темасын көз ачыктап койдук, эми мына кененирээк сүйлөшөлү. Кимдин эсинде жок билбейм, бирок мына 2010-жылы баягы төңкөрүш болуп Кыргызстанда тынчтык кетип турган убакта эл арасында мындай сөз жайылган да, бир газет аркылуу беле же мындай имиш болуппу билбейм, ушул бир көз ачык төлгөчү айткан экен да. Кыргызстанга качан ошо мынакей мына то есть кандай деп айтсам, эме деген да, Россияда Путин бир өзүнүн преемнигин дайындап атат дегенчи, бир өзүн бир саясатчыны бышырып атат. Ошол саясатчы бышып жетилгенде анан Кыргызстанга келип ошол президент болгондо гана Кыргызстан өнүгөт деген сөз айткан да, ошо төлгөчүч. Анан ошол сөз эми менимче көптөгөн эле саясатчыларга таасир берди болуш керек. Анткени алардын ичинде эми анткени дегеним кандай? Анткени бул жашоодо баардыгыбыз эле баягы төлгөчүгө ишенбесек дагы из любопытства баягындай төлгөчүгө кайрылгандар бар, интерес кылып көргөндөр бар дегендейчи, гороскопту жок дегенде бир жолу окугандар бар, мындайча айтканда. Жана ошол сыяктуу эле баягы нерсе дагы анча-мынча биздин саясатчыларга таасир берди болуш керек деп ойлойм да. Ошолордун бири Мадумаров. Анан дагы бир экөө бар, эми ал жөнүндө айтпай эле коеюн. Эми Мадумаров эмнеге андай деп ал сөзгө таасир бергенин кантип түшүнсөк болот деген берде суроо да. Анан өзүңүздөр билгендей, акыркы жылдары мынакей Россияга сүйкөнүп эле жүргөнүн билесиздер. Ар кандай сөздөрдү, жанагындай крылатый фразаларды айтып жүргөнүн билесиздер. Баягындай кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек деген бар. Кээде туруп өзүн Дүйшөнага элестетет, кээде туруп өзүн Жириновский элестетет, кээде туруп өзүн Путинге салыштырат, мындайча айтканда кээ бир жанагындай принциптерин айтыпчы. Анан өткөндө шайлоо алдында дагы билесиздер, эми Россияда ушунчалык бир шоу кылып эме кылышты, агитация кылышты. Эми ушулардын баарын эле карап турсак, баягы пазлды чогулта турган болсок, мен ойлойм ушу Мадумаров өзүн баягы Россия тараптан пророссийский бир саясатчы катары элестетип, анын үстүнө мынакей азыр мына данный момент ушу мына 7 деген санга дагы аябай ашыгып, мына 7-чи президент болом деп атканда убагуу деп ойлойм да. Андан тышкары дагы азыркы тарапташтардын мындай айтып атканына караганда, тарапташтар мындай деп атпайбы, баягы Мадумаров азыр бышты, жетилди, тим эле жанагындай эзилип, эми мынакей үзүлүп түшөйүн деген алмуруттай болуп салаңдап турат. Азыр ошол саясатка даяр болду. Ушуну кармап калсаңар, болбосо үзүлүп жерге түшөт дагы, ошо менен тиги акыркы үмүт өчөт деген сыяктуу бир сөздөрдү айтып атпайбы? Тарапташтарычы ошентип колдоп атат да. Анан иши кылып мындай пазлды чогулта турган болсок, аябай эле көп да, мындай айтып отурсакчы дагы эмне дегендер бар эле. Иши кылып ушу агитация учурунда Россияга кошулабыз деген дагы теманы козгогон, баягы двойной гражданствону эметип, Россияга толугу менен кошулабыз аны тиякпак дегенчи. Кыскасы, баягы өзүн ушу Россия тараптан келе турган адам, баягы Кыргызстанды куткарып, тим эле Кыргызстанды оң жолго салып кете турган адам сезеби деп ойлойм да. Именно баягы төлгөчүнүн айткан сөзүнө баягындай маани берипчи. Кыскасы, мындай Мадумаровду айтып атпайлыбы, баягы кээде керек учурунда баягы бирөөгө окшошо калгысы келет да. Мисалы, өзүн ошого кое калат да, ордуна кое калат. Мисалы, мынтип атпайбы, баягы шайлоо алдында агитация убагында
агитацияда эми бул Мадумаровго эме берилди да, баягындай зеленый свет берилди да, эмичи баягы официально сүйлөп жамандаганын каалаганын жамандап, каалаганын айтканга баягындай зеленый свет болду дагы. Кечиресиздер, агитациянын биринчи күнүнөн баштап акыркы күнүнө чейин ушу Мадумаров жүрдү да, биздин Кыргызстандын булуң бурчундачы. Интернетте баардык жакта башка нерселерге көңүл буруп, эл мындай башка мындай жакшы нерсеге сконцентрировать эте албай калды. Бул күнүнө ушу Мадумаров Кыргызстандын баарын кыдырып чыкты, баардык жагында баягы эле ушак ызы чуу менен өттү да. Эми ошол учурда ошентип өтө эле чектен чыгып баратканда Садыр Нуркожоевич бир эле сөз айтты. Бир жерден ошо эмеге Адаканга тиешелүү бир эле жолу сөз айтты да, бирдеге депчи. Анан ошондо бул Мадумаров действительно корко түштү дагы. Анан өзүн немеге өткөзө салды, Жириновскийге. Эми өткөзгөндө да кандай, бул баягы кайра элди баягы эле өзүнүн стилинде да, баягы элди макул көрүпчү, баягындай мынакей Россияда деле Жириновский канча тиги бийликти жамандайт, тигини жамандайт, муну айтат, тигинтет, эмоционально айтат, митет, бирок эл ошону туура түшүнүп, туура кабыл алып атат, колдоп атат аны. Мынакей вечный кандидат, мен дагы вечный кандидатмын деп окшошпуз деген сыяктуу болуп, өзүн Жириновскийге салыштыра койду дагы, элди макоо деп койду. Кайрачы макоосуңар дегендей кылып койду. Азыр силер түркөйлөр түшүнбөйсүңөр силер эчтекен депчи. Неге мени дагы ошо Жириновский сыяктуу кабыл албайсыңар дегендей кылып койду да. Эми карабайсыңар, анан керек жерден ушинтип баягы куулуп атканынан баягы ушул ойлор келип атат да. Бул видеону тартууга түрткү берип аткан ушул моменттер да. Анан бул өзүн Путинге кайсы жагы менен окшоштурат? Эми жанагы айтып атпайбы, ошол эле агитацияда жүргөндө дагы жана жок, кече жакын жана Кемпироватта да айтып атпайбы, бир принциптичи, Путиндин принцибин айтып атпайбы, тиги Россия жок болсо эмне, бирдеке болсо мен тирүү жүргөм, эмне кереги бар, өлөм деп коркутканычы. Аны дагы бул туура эмес, мындай интерпретация деп коет го, баягы туура эмес түшүнүп алган да бул Путиндин ал айтканынчы. Анткени Путин эмнеге антип айткан? Ал деген анын түпкү тетиги эмеси, түпкү тамыры бул эмеге барып такалат. Американский бир эме бар, менталитет бар да. Ал жөнүндө бир жерде айтпай эле коеюн, баягы негизи мындай тонкий нерсе, аны айтпай эле коеюн. Путиндин айтканы ошол американский ошол менталитетке жооп берип атат да. Мындай айткандачы. Ошол американецтер менен американецтер ошолордун тилинде сүйлөшүп аткан сөз да, бул өзүнчө бир тонкий нерсе, бул жөнүндө сөз кылбай эле болот. Мадумаров болсо эми ошону алып өзү айтып атат, баягы Кемпироват кетсе мен жүргөнүм эмне кереги бар, өлөм депчи. Эми бул эми эркекке тиешелүү нерсе, бул өлөм деген сөз. Эми эгерде ошончолук действительно Путинди копировать этип ошончо бир ошо сөзгө маани берип, ошол айтып аткан сөзүнө маани бере турган болсо, бул адам уже өлүп калмак да, чынындачы. Жок, отурат дагы деле ошол эле шайлоолор, баардык нерсе Мадумаров үчүн азыркы учурда баягы эменин баары легитимсиз. Мындай айтканда, эме 20-жылдан бери, 2020-жылдан бери Мадумаров үчүн жогорку кеңештеги президенттик шайлоодагы баардыгы мындай легитимсиз, мындай айткандачы. Бирок өзү отурат да, дагы деле жүрөт дегендей. Эми мындай да ошентип Путинге окшоштуруп, анан мындай карап келсең, Путинге өзүн кайсы жагын окшоштурат? Баягы как спецслужба катары, мындай спец катары профессиясына байланыштуу өзүн окшоштурабы, же болбосо президентский управлениясы жагынан окшоштурабы, өзүн түшүнбөйсүң да. Жана өткөндө бирөө айтып атпайбы, бир туруп тиги жогорку кеңештин жанагы төрагасы болуп шайлангандабы, ошол кабинетине киши жолотпой, жана безопасностька көңүл буруп, кыскасы милицияны коюп эшин оозуна, анан запись менен киргиздирип ушинтип калган депчи. Мына ушулар баягы копировать деген нерсе да, Путинди туурапчы. Путин бул өзү безопасник, бул горячий точкаларда болгон көптөгөн бул көп нерсени эметкен да, бул Германияда болгон, Германиядагы ызы чууда ошол эле өзүнүн профессиясы негизи бул безопасник. Анан Путинди түшүнсөк болот, баягынтип максимальный безопасностьти сактап аткан охрана жанында жүргөндө Путинди түшүнсөк болот. Бирок Мадумаров эмнеге антип алды деген билбейсиң да. Ал болгону өзүн копировать этип алды да, мындай айткандачы. Путинди копировать этип, ойноп ошентип алды да. Баягынтип охранасын коюпчу, башка түшүндүрө албайсың эч нерсечи. Адам көпкөндөнбү деп айта албайсың. Бул адам көпкөндөн эмес, бул көпкөндүктөн эмес да. Жана охрана койдурганы бул көпкөндүктөн эмес да. Бул чисто ошол Путинди туурайм деп өзүнө эме кылгандык да. Өткөндө жана Ысык көл мейманканасы бузулуп атканда ага асылып чыкты, айтып чыкты, тиги мурас, архитектурный мурастарды сактабай кайра бузуп атсаңар депчи. Эми анчалык көңүл бура турган болсо, эмнеге ага чейин эле көңүл буруп ошонун үстүндө иштебейт дегендейчи. Анан эми
кстати, бир нерсени эстеп кеттим. Туугандар могу сөздүн алдында могу Жириновский жөнүндө айтып коеюн да, эмнеге өзүн Жириновскийге окшоштурат депчи. Жириновский жана жерден өзүн окшоштурду да, бирок дагы мындай эме жөнүндө да, эмне жактары окшош жактары бар, эмне жактары окшош эмес деген жөнүндө да сөз кылалы. Эми Жириновский мындан айырмаланып, ал Россиянын наоборот ошо жери кеңейишине, Россиянын мындай кызыкчылыгы үчүн мындай сөз менен айтканда тапит эткен адам да, чынындачы. Россиянын кызыкчылыгын коргоп. Жириновский да действительно баягы президент болуп келсе, Россия действительно чачылып кетмек. Андай эмоциональный адам президент болуп келиши бул туура эмес чынында. Ал президент болуп келсе, анда Россиянын уже күнү бүткөн ошол болмок. Бирок баягы өзү жеке мындай инсан катары, персональный эме катары действительно Россиянын кызыкчылыгын коргогон адам да. Бул өзү Жириновский өзү илимпоз адам. Бул өзү жана түркологбу, түрк таануучу, ушундай чыгыш таануучу адам да. Бул илимий кадимки илимий эме менен иштеген адам да. Жириновскийдин Новосибирскте кайсы бир университет бар, ошо Жириновскийдин атынан да, имени Жириновского деген ошо чыгыш таануу университети, билбейм, унутуп койдум, эсимде жок. Анан Москвада дагы Центр изучения цивилизации, мировых цивилизаций деген цивилизацияны изилдөө институтунда дагы ушунун аты турат да, Жириновскийдин атычы. Эми бул киши реально дүйнөдө көп нерсени көрүп түшүнүп турган үчүн жанагынтип Россиянын кызыкчылыгын коргоп, постоянно ызычуу кылып жүрөт да. Бирок ошол ар бир ызычуусунун баардыгы негиздүү да, мындай айткандачы. Россиянын кызыкчылыгы үчүн. Анан Мадумаров болсо ошончолук эле өзү айтып жүргөн, өзү акылдуу болсо, өзүнчө эле мындай сабаттуу болсо, биздин Илимдер Академиясына башпактуу, ошондой эле илимий эмне иш кылды, эмне ачылыш кылды дегендей да, мисалы суроо бар да. Эми мунун баарына жооп издебесек деле болот, баары белгилүү да. Кыскасы туугандар, мынакей Жириновский менен Мадумаровду берден салыштыра турган болсок, бул баягы эле копировать этип атат да, Жириновскийдичи, копировать этип, керек жерден пайдаланып, ошол жака өтө калып, анын болупчу. Бирок у них нет общего да, мындай айтканда, орусча айтканда ошондой да, мындай жалпы Жириновский менен мындай байланыштуу эч нерсеси жок. Путин менен деле байланыштуу эч нерсеси деле жок, мындай айткандачы. Кыскасы туугандар, ушундай баардык кылган иштери ровным счетом наоборот да меникичи, Мадумаровдукычы. Баягы бүтүн Кыргызстан деп партиясын кое алган, бирок ровным счетом мынакей Кыргызстанды жыртып, кайра сатып, бүлдүрүп ушинтип атат да. Анан мынакей анча-мынча нерселер, мынакей улуттук улуу жыйын дейт, курултай дейт. Мына азыркы учурда курултайга каршы чыгып атат да. Бирок кече жакында мына улуттук улуу жыйын деген сөзгө маани берсеңер, бул улуттук улуу жыйын деген сөз, бул ошол как раз курултай деген сөз да. Өзү курултайга каршы, бирок өзү курултай уюштурганга аракет кылды да. Ал курултайына ким келди? Жанагы батышчыл жана көгүчтөр келди да, мындай айтканда, түстүүлөр келди да, мындай айткандачы. Алардан башка эч ким бизге келген жок. Наоборот, кайра Мадумаровду ошол курултай уюштурууга аракет кылды, мыйзамсыз курултай уюштурууга аракет кылды деп туруп, бул статья да, мындай айткандачы, эме кылса болот. Анан эми бүгүнкү күндө дагы мен, кстати, ушул жерде бир айта кетчү нерсе, мына бул Мадумаровду азыркы учурда дагы ушу бул эме да, азыркы учурда Россиянын ичиндеги Россиянын душмандары пайдаланып атат да, пайдаланганга аракет кылып атат Мадумаровдучу. Андан тышкары мынакей бул жанагы көгүчтөрдүн баардыгы ошол батышта, батыштын проектиси да буларчы. И батыш дагы ушу Мадумаровго окшогон саясатчылардын баардыгын пайдаланганга аракет кылып атат да, өздөрүнүн кызыкчылыгына да. Анын баардыгы мынакей ушул жерде факты менен көрүнүп турат. Ошол жана көгүчтөр, улуттук улуу жыйынга көгүчтөрдүн келгени, ошонун баардыгы өздөрү эле айтып турат да, фактыларчы. Факт в том, что Мадумаровду биздин региондун, СНГнын, Россиянын душмандары кыскасы колдонууга аракет кылып жатканы ушул жерде байкалып турат. Эми мынакей Баткендеги үйлөр курулгандан кийин барып алып тоже муздак экен, ызык экен деп өзүнчө бир шоу кылып, ызычуу кылып жүрдү. Жана айткандай, Ысык көл мейманканасы бузулганда жанагынтип архитектурага асылды. Өзү бирок архитектураларды сактоо үчүн эмне иш кылды деген суроодо конкретный фактыларга конкретный суроолор бар да. Ровным счетом наоборот болуп атпайбы бардыгычы. Кум төргө асылып атат, кум төргө асылды конкретно эле баягы болбойт деп артка тартыпчы, баягы
ала албайбыз, вообще ала албайбыз. Биз кумтөр жок, жашообуз жокпу. Короче, мындай элди чайнап бүттү да ушинтипчи, наоборот, тартыпчы, артка тартыпчы. 7 апрелдеги баатырлар жөнүндө айтканын билесиздер. Бакиевтерди алып келем дегени 7 апрелдеги баатырлардын баарын жокко чыгарганын билесиздер. Мына шайлоо алдындагы агитацияда билесиздер, баягы зеленый свет болушунча эми анын баарын чогултуп атса өзүнчө китеп да, баягы конкретный программасын айта алган жок. Мындай тикелей суроо берсең, кайра өзүңө тиги сен түшүнбөйсүң, аны баары бир сен сабатсызсың, түркөйсүң деп ошондой жооп келет да. Шайлоонун алдында көп эле суроолорду бердик баарыбыз элечи, бирок эчтеке айта алган жок. Кемпир абад, мынакей төрт көчө жөнүндө, мына кемпир абад жөнүндө да эми тоже билесиздер, жогоруда айта кеттим бир аз. Төрт көчө жөнүндө мисалы, мына төрт көчө ызы чуу болуп атканда, кечиресиздер, Мадумаровдун ордунда башка бирөө болсо, чыгып туруп элге түшүндүрүп айтмак, бир аз кайрылуу кылыпчы, туугандар ошол учурда мына моундай болгон, ошонун себебинен мына ушундай чечимдер кабыл алынган, ушундай болгон деп мындай өзү бир түшүндүрмө бермек. Бул түшүндүрмө бербей эле кайра эле баягы тырышып эле элди силер көкмейсиңер, силер түшүнбөйсүңөр, и так деле түшүнбөйсүңөр, мен айткан менен түшүнбөйсүңөр деген эле сөздөрдү айтып келет да ушул нерселер боюнчачы. Карантинде вирусту жок деди, конституция вообще мыйзамсыз, жанагы айтканда конституциядагы, шайлоодагы, президенттик шайлоодагы баардыгы мыйзамсыз, данный момент Мадумаров үчүн баардыгы мыйзамсыз. Кече жакында мына кыргыз тил жөнүндө неме кылды да, кыргыз тил жөнүндө талкуу болуп аткан учурда жогорку кеңеште тоже эмени айтты да. Азыркы учурда баарын токтоткула, тиги продовольственный кризис азыркы учурда эң өтө курч болуп турат, ошону карайлы деди да. Кыргыз тилин четке кагып койду, сен кыргыз тилин эмне аласың, нары турчу деп койду да, мындайча айткандачы. Эми бул жерде ушул акыркы видеону эми ушу менен токтотоюн, баягы көп эле маңызды болуп кеттү деп ойлойм. Эми Мадумаровго суроо да. Эми көрөбүз мындан арычы, эгерде ушунчалык критичный боло турган болсо, ушунчалык вообще бир башка вопросторду, башка маселени жогорку кеңеште караганга уже орун жок болуп, бул жерде азыр данный момент ушундай бир чрезвычайный положение болуп, кризис там критичный болуп, ушундай абал ушундай болуп тура турган болсо да, баягы кишинин оюнда ушундай болуп турган болсо, көрөбүз ушу жакында мынакей каникулга чыгып кетишеби же болбосо күндөп-түндөп ошол продовольственный үстүндө иштешеби. Эгерде действительно ошол айткандай боло турган болсо, эң кичи азыр күн түндөбөй депутаттар чогулуп алып ошону талкуулашып атмак да, чынындачы. Баягы продовольственный кризис эгерде действительно ошондой болуп турсачы, ошондой абал болуп турса. Эми бул жөнүн айтып атпайм, мындай чыга калып эле баардык нерсеси кыскасы ровным счетом наоборот. Анан бир туруп орду жок жерден неуместно там кыргыз тил жөнүндө сөз кылып коет. Эми мындайда баардык нерсени өзүнүн ордунда кылыш керек да, эми баягы кыргыз тил жөнүндө маселе каралып атабы, ошого көңүл буруп ошону талкуулаш керек. Эртең продовольствие мунун баарын мен айта турган нерсе эмес, просто баягы жерде баса белгилеп көңүл буруп айта турган нерсе бул ушу. Бир маселе болуп атса, экинчи жагын коскоп, башка кереги жок жагын чукуп, короче, бүтүн Кыргызстанды алып баарын жыртып дегендей да. Кыскасы туугандар, ушуну менен видеону бүтүрөйүн. Негизи дагы көп эле нерсе калып кеттү деп ойлойм. Баарыбызга тынчтык туугандар, эл журтка тынчтык. Ал эми Мадумаров болсо жеке мындай инсан катары, пенде катары просто мындай бир тынч эле бир шанс калды деп ойлойм да бул кишигечи. Тынч эле кетип калыш керек да, кетип эле пенсияга чыгып эле мындай калган өмүрүн тынч эле сүрсүн да, баягы элди нары баса турса, ар кайсы жакта элди кычаштырып, бири-бирине жамандап, баягы жана трайбалистик нерсе, жаман нерсени күчөтүп жүрө бербей, мындай тынч эле жашаш керек да бул кишичи. Баардыгыбызды наоборот ынтымакка чакырып эле тынч эле жашасын да. Мындай бир жакшылык кааларыбыз ошо да. Чынында баягы мына Москваны дагы кыргыздардын баарын бузуп бүттү да, чынында мен баардыгын дебейм, просто ушул нерсеге салым кошкон Мадумаров экенин мен билем да, что Москвадагы кыргыздардын ынтымагы жок экенин дагы, баягы ынтымагы болгондо эми, короче, бөлүнүп жарылганга бул кишинин таасир күчү бар деп ойлойм да. Баягы кичине чыйрыгып кеттим туугандар, мына таңгамал эме. Кыскасы туугандар, кыскасы Мадумаров Адахан Кимсанбаевич карыганда түрмөгө кетпейм десеңиз, баягы мен ойлойм ушу тынч эле кетиш керек да, бул киши тынчтык бериш керек. Кеткенден кийин да жанагы айткандай эле мен айтайын дегеним ошол, элди бөлүп жарып жүрө бербей, трайбалисттик сезимди күчөтпөй элдеги. Эми биздин
улуу элибиз дагы баягы даанышман эл, баягы бир саясатчынын аркасынан жаман жакшы айтышып бөлүнбөйбүз, чындачы. Акыры барып бөлүнбөйбүз, бирок ортодо баягы нерселер боло берет экен да, баягы жаман жакшы айтыш нерселер боло берет экен. Ошого сөз коскогонго баягы бир себеп керек экен да. Ошол себеп мынакей ушул кишилер болуп атат деп ойлойм да. Туугандар, кечиресиздер, өтө көп болуп кетсе. Дагы бир жолу кайталап айтып коеюн, баягы блогерлик мындай опытым деле жок. Так что туура жагынан кабыл алыңыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, баарыңыздарга жакшылык. Жакшы туруңуздар.